Валиссаими фархатан. Ораза кармаган адамга эки сүйүнүч, эки кубаныч. Аллах тараптан болгон эки кубанычты кабыл кылыңыз. Биринчиси фархатун инда фитрихи. Оз ачып жаткан учурдагы болгон сүйүнүч, кубаныч. Экинчиси фархатун инда ликаи раббихи. Өзүнүн Раббисине жолуккан учурдагы болгон кубаныч. Урматтуу, бул кубаныч башкача кубаныч. Bir adam ertеңден баштап кечке чейин жумуштун себебинен алектенип бирдек болуп, тамак жегенге убакыт таппай, курсак ач болуп калды. Аябай катуу курсак ач болуп калып туруп, кечкурун келип тамак жесе, анын сүйүнүчү орозо кармагандык себептен оз ачкандын сүйүнүчүнөн такыр башка. Орозо кармап туруп, үй бүлөңүз менен олтуруп, оз ачайын деп олтуруп туруп, оз ачканыңызда гы болгон сүйүнүч, бул курсагым ач болчу, азыр курсагым тоет экен, ачкачылык кетет экен деген сүйүнүч эмес. Бул Аллах жүрөккө койгон бир сүйүнүч, адамдан ушундай ички дүйнөсүнөн атырылып чыгат да. Бул өзгөчө сүйүнүч, өзгөчө кубаныч. Буну бир гана ыймандуулар билет, бир гана орозо кармагандар билет. Ыймандуу жана орозо кармаган гана түшүнө турган сөздү сүйлөп жатам. Башкалар билбейт мындай сүйүнүчтүчү. Алла Таала өзгөчө бир сүйүнүч берет экен. Экинчи сүйүнүч кайсыл? Аллахым баарыбызды ошолордун катарында кылган болсун. Кыямат күндө, тугандан качып калган күндө, пайгамбарлар менин өзүм не болот экем деп башкаларды унутуп калган, элдин кызматына Алла тараптан жөнөтүлгөн адамдар өз милдетин унутуп калган күндө Аллах Таала сиз менен бизди сүйүнтөт экен. Орозо кармагандыгыбыздын берекетине. Урматтуу туугандар, ошондон келиңиздер, бекем ниет кылалы иншалла, орозону бекем кармаганга жүрөктөн чечим чыгаралы.